Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу куш убак кечиңиздер менен кайрадан сиздер көрүп жаткан 7 каналда таланттуу апалар телепрограммасы. Бүгүн мынакей биздин куттуу студияга алыстан ат артып кадырлуу меймандарыбыз келип отурат. Андыктан сиздер 7 канал менен биз менен бирге болуңуздар. Оозунда шекер балы бар, Ордолу Ошко таанымал бүгүн биздин касселечи калдайган көптүн көрүп болгон таланттуу апаларыбыз өз өнөрлөрүн тартуулап, өз өнөрлөрүн бүгүн сиздерге ыр белек кылып сунганы келип отурушат. Алар кимдер десеңиздер, Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн Куршап Агылечек апалар тобу бүгүн биздин куттуу студиянын кадырлуу коноктору. Кош келиңиздер. Манай жакшыбы? Мынакей ашып бел ашып канчалаган кырларды ашып отуруп, бүгүн биздин куттуу студияга келип отурасыздар. Дагы бир жолу биз 7 каналдын жалпы жамааты сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди сыйлап, бизди урматтап, бүгүн биздин жалпы биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрөбүз деп ушул жерге келип отурган сиздерге терең ыраазычылык билдирели. Эми келиңиз, алгач эле сөздү мына ошол топтун жетекчиси, сиздердин башыңыздарды бириктирип жүргөн, сиздерди ушундай ынтымакка келтирип, татынакай формалар менен алып жүргөн топтун жетекчиси Гүлайым эжеге сөз берели. Кош келиңиз Гүлайым эже. Манай жакшыбы? Келиңиз, мына ушул топтун түзүлүшү боюнча Бишкекке эмне себеп менен келип калдыңыздар? Мына ошол боюнча кененирээк айтсаңыз. Рахмат Бакыт. Эң биринчиден ушул силердин могу 7 каналга кичине ыраазычылык билдирип кабыл айтып коелу. Ушу 7 каналдын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Ушу жерге канча апалар келип, өзүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып, ырларын ырдашып кетип атышат. Ушул апалардын тилектери силерге кабыл болсун. Анан биздин келгенибиздин себеби ошо силердин демөөрчүлүгүңөр менен, силердин уюштурууңар менен бүгүн буюрса ушул драма театрда ушул жалпы 7 дубандан башын бириктирип, шайыр апалардын бир тандалма группаларын чогултуп, бир өз алдынча сахнада концерт берген турасыңар. Ушул ишиңерге да ийгиликтер болсун. Ошол себептен келип отурабыз. Кудайым өзү колдоп, сахнада жакшы өзүбүздү алып жүрүп, Кудайым баарыбызга ак жол берсин. Рахмат. Чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол 7 канал канча жылдан бери мына ушундай таланттуу апалар менен чогуу иштешет. Ал эми бүгүн мына ошол кечинде Токтоболот Абдумамунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук академиялык драма театрында мына ошол апалардын отчеттук концерти болот. Ал жерде апалардын талантын, өнөрлөрүн көрө аласыздар. Жалпы эле мына ушул кечеге концертке жергебиздин 7 дубандан бардык таланттуу апалар келип, бүгүн өз өнөрлөрүн жалпы биздин көрүүчүлөргө тартуулашмакчы. Анын арасында мына ошол Куршаптан келген биздин таланттуу апаларыбыз бар. Баягы сөздөн ишке өтүп коет го. Эми мына бизди жалпы көрүп жаткан телекөрүүчүлөр апаларды биринчи ырдатып, көңүлүн ачып, анан баштайлы деп карап отурган болуш керек. Өзүбүздүн да көңүлүбүздү көтөрөлүк, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн да бир көңүлүн көтөрүп, бир жакшы чыгарма менен баштап берелик анда. Мейли, рахмат. Анда биз ушул Куршап айылынан келген үчүн өзүбүздүн куршабыбызды даңазалап, биздин авторубуз, биздин ушул эрке балабыз бар. Дайым бизди ушул демөөрчүлүк кылып, бизге ырларды жазып берип, обондорун чыгарып жүрөт. Хамыт Абиловдун Куршабым деген ыры менен баштап берелик. Анда эмесе кеттик. Sende jel yok kıdırsan, kibek yolunu
таным, айылым, құршағым, құршағым, құршағым. Айвали, қол чалыр болсын. Бізден теледен көріп жатқан жалпы көрүүчүлөр да азыр ушундай бір шаңға бөлініп қалған болуш керек. Анын ичинде ошол өзгөндүктөр, куршаптыктар азыр сиздерди көрүп алып, биздин апалар, биздин таланттуу энелер деп кубанып турган болуш керек. Чындыгында бул ырды өзүңүздөр заказ берип жатасыздарбы же агай өзү жазып келип сиздерге сунуштайбы? Биз ошол биринчи уюшулганда бир ушул куршап жөнүндө бир жакшы ыр болсо деп тилек кылганбыз да. Анан ошол бала ушул ыр чыгарат экен, обон жазат экен деп угуп алып барып сүйлөштүм. Сүйлөшүп биздин группага келип, бизге колуңан келишинче жардамыңды бер. Анан ушул бир куршабым жөнүндө бир жакшы чыгарма жазып бер. Обону дагы агайдыкы. Обон дагы өзүнүкү, сөзү да өзүнүкү. Абдан сонун жазылган, чындыгында баягы. Ушуларды жазып берип, андан кийин дагы көп чыгармаларды жазып берди. Ошолорду дагы ырдап жүрөбүз биз. Чындыгында баягы хорыңуздардын оonu сөзүнө, сөз оонуна, анан формаларыңыздар ырга иши кылса баардыгы дал келе ушундай. Абдан керемет. Эми кийинки чыгарманы кимиз аткарабыз? Кийинки чыгарманы дагы эми биздин куршабым деп эле өзүмчүл болбойлук. Жалпы элге таанымал Карашоро деген жайлообуз бар. Ошол Карашоро ырын аткарып берелик. Ал обону Мамат Оморов деген агайыбыздыкы болот. Карашоро. Бул дагы ошол сиздердин айылыңыздардан. Өзгөндө Мирсаки деген айылдан болот. Карашоро деген жайло эс алууга барганда достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда Атнакей абдан сон чыгармалуу. Чындыгында бул ыр ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк тапкан, баягы 80-90 жылдарда ушундай бир дүң деген ырлардын бири эмес ба? Азыр дагы бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр дагы ушул ырды сиздер менен кошулуп бир ырдап алган чыгар. Эми келиңиз Гүлайжа. Атай мынакей Ордолу, Оштон, Өзгөндөн, Куршаптан келип атасыздар. Апаларды бир сыйра жалпы биздин көрүүчүлөр менен тааныштырып өтсөңүз. Жакшы болот. Эң биринчиден биз мына Бакыт инибизге чоң ыраазычылык билдирип коелук. Эми биз алыс жерден баягы атайын музыкантты алып келиш кыйын болуп атат. Туура. Бизге келген сайын ушу жардам берип, бизди демөөрчүлүк кылып колдоп, ушул апалар ушул ырыңыздарга бир демөөрчүлүк кылып берейин деп биз менен келген сайын болуп атат. Бакытка чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин ушул сиздердин уулуңуздар Куршаптанбы? Жок, Куршаптан эмес. Тааныш бирок инилерибиз. Бирок сиздерди колдоп жүрөт. Колдоп жүрөт. Рахмат ошо. Андан кийин биздин ушул эжекебиз бугуштагы биздин Куршап элине Өзгөн районунда таанымал мектептин директору болуп иштеп жүргөн эжекебиз, ошол аты эжекем өзү айтат. Урият Жапарканова. Андан кийин бул оң жагымда отурган эжекебиз бугуштагы ошол айылдын
кадырлуу аксакалдарынан Жумаева Кундуз эжекебиз. Бул жак дагы ошол айылдагы көрүнүктүү апаларыбыздын бири, биз сыймыктанган эң аксакалыбыз. Биздин ушул кишилер көч башы болуп, мен дайыма айтып келем, ушакка кеттик, же мынандай кылышыбыз десек, ушу аксакалдарыбыз биздики баштап берет да. Туура, жакшы. Анан ушунча уюшулуп, ушунча эмгек кылып атканыбыздан кийин бара турган жерибиз болсо, ырдайлык, мына формаларды тиктирелик, ушул чөнтөктөрүнөн каражатты кетиришип, пенсия, кичинекей пенсиялар болсо дагы ошондон бир бөлүгүн кичине ушул өздөрүнө жумшап, ушул кишилер, аксакал кишилерибиз айтып деп жаштарга бизди ошол алдыга сүйрөп жүргөн эжекелерибиздин бири Аманбаева Тот эжекебиз. Андан кийинки ошол биздин өкмөттө, Куршап өкмөтүндө иштейт, бухгалтер. Бизди анча-мынча ушул нар жактан бер жактан спонсор таап, акча өзүңүздөрдө турбай. Спонсорлук таап, ушул апаларды колдоп коюңуздар деп өкмөткө көп адам кайрылат да. Анан ошол жерден бизге ошондой каражат жагынан жардам берип турган апаларыбыздан Нуржамал Ботоева эң жашыбыз, эң сулуубуз. Андан кийинки ушул Баатыр эне биздин Куршаптын алдыңкы бизнесмендеринен болот. Ошол жердин көрүнүктүү апаларынын бири Маматова Айжаркын. Өзүңүз? Анан өзүм Исмаилова Гүлайым. Эмнеде иштейсиз? Биздин көрүүчүлөр айтып аткан болуш керек. Бардыгын тааныштырды дагы Гүлай эже өзүн тааныштырбай койду. Ушул эми топту жетектеп жүрөм. Жетектеп. Жакшы, мынакей баягы аксакалды карый агып жаткан дарыя деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Бардыкке ушул таланттуу апаларда топторду карасак, ушундай жаштар да, жаштарын да кошуп алган болот. Анан эми баягы жаш кишиге мындай карап турсаң, келечекте жарашпайт экен да. Анан мына ушул жаш куракка келгенден кийин сөз бар, тамаша сөз. Кийимдин жакшысы жемпир болот, аялдын жакшысы кемпир болот деп. Баа пенсияга чыккандан кийин элечек өзүнчө бир жарашып, элечек башыңыздарга көрүп берип, момундай тебетайлар абдан көрүп берип калат эмеспи? Анан мындай карап отурсам, абдан бириңиздерден бириңиздер өткөн, суп-сулуу кайган таланттуу апалар экенсиздер. Чындыгында мындай карап отуруп сиздерге бир ушундай ичимден кубанып отурам. Абдан ушундай жашка келсе дагы аксакалыбыз, апабыз сиздер менен кошо ырдайын, койчулар менен барайын, ушулардын көңүлүн калтырбайын деп сиздер менен чогуу жүргөндө эле бул өзү бир эрдик десек болот да. Эми айта турган бир немени унутуп калыптырмын. Аякта калган апаларыбыз да бизде чоң демелчилик кылышты. Өзү топто канча жалпы? Жалпы 12биз. 12. Азыр бул жерге алтымыздар келип атат. Ошо мен 14бүз. Анан ал жакта калышып да, кой силер ушул алыс жакка кетип атасыңар, мына жолуңарга кичине жардам болсун, дагы башка нерселериңерге жаратасыңар деп өздөрүнүн салымын кошуп, аякта баталарын беришип, аякта бизди күтүп отурушат. Ошолорго да чоң ыраазычылык билдирем. Бардык өзүмдүн тобума, бардыгына Кудайым ден соолуктарын берсин. Оор сыркоодон алыс кылып, ушул группабыз ынтымакбыз, дагы мындан дагы ынтымак болуп, ушинтип ээрчип алып жүрө берели деп мен ошону тилейм. Жакшы, себеп дегенде ал жакты да айтып койбосо болбойт. Мына биз ошол жаска маалы сиздерге бир Куршапка барганда, ушундай ынтымагыңыздарга, меймандостугуңуздарга ушундай баа бергенбиз. Ал жерде ошол сиздердин агайлар өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп, ошол жерде аккордеонун көтөрүп, комузун көтөрүп, сиздердин формаңыздарды көтөрүп, ошол Куршапта калган жалпы биздин мына ушул топтун апаларына, агайларга дагы биз жалпы 7-чи каналдын атынан сиздерге салам айтмакчыбыз. Бүгүн апалар мына сиздердин намысыңыздар үчүн, сиздерди артыңыздар менен биздин студияга келип, монтип жалпы кыргыз элинин көңүлүн көтөрүп отурат. Эми дагы бир чыгарма көрөлүк. Азыр анда Рыспай Абдыкадыровдун Таанышыңдай карагым деген ырын ушул Урият эжекебиз аттарыбызды окуп коелу. Bir danıştay, bir de canım karanım. Yürüktürde cüyüktü hulkala. Tütüneye tükürünü sanarım. Yürüktürde cüyüktü hulkala. Tütüneye tükürünü sanarım.
ақ сүйімді дәлелдешкен елеме ұйғырдыма жүрді соңғамын алып қой деп сүйгеніңді белегін ұйғырдыма жүрді ай соңғамын алып қой деп сүйгеніңдің белегін жолыққанда салқын тартса қабағын мен аңсайын тұншыққанысың барамын сезімдегі жақсыларға жанаша мейлі сүйіп танышыңдай қарағын сезімдегі жақсыларға жанаша мейлі сүйіп танышыңдай қарағын мейлі сүйіп танышыңдай қарағын Алчалар болсын, Нұрия апам мені сүйбі, танышыңдай қарағын. Сүйіп жүргендер қарақшайды. Шындығында мұны шол біздің талантты апалардың жайында Ысықкөл жергесінде талантты апалар 2022 фестивалі болды. Мұны шол жерде жалпы ұшы сіздердің атыңыздардан Құршау апалар тоғын атына біздің Нұрия теже барып, ошол жерге өзінің шығармасын атқарып келген. Мұны ошондой жашқа кезде дағы баяғыл апаларды ошондо байқадық, жалпы фестивальға 300-ден ашуын апалар барды. Ал жерде бардық ошол жадабай ел қатарлы жаштарға қошылып өлі киім кечесін көтеріп алышып, тамақ ашын көтеріп алышып, арасында мына Нұрия тежеге де разышылық, ошол жерге киімін көтеріп алып барып, өзінің жашнақай бір шығармасын атқарып бер. Бұл баяғыл үйде отырсаңыздар деле отыр бермексіздер. Бирок баяғыл адам өзі жашашты билиш керек та. Мына сіздерге окшо бұрдап, азыр бізде үйде отырған апалар көп. Шу сіздерге қошыла албай жүрген апалар бар, суқтанып. Бізделі қошылзақ болауы депче. Баяғыл ар нәрсе бұйрық бербейді екен, аларда бұйрығы жоқ екен, сіздер бұйырып, жашнақай экранның жүзі болып, жалпы ошол өзгөн Куршаптың елінен сыймы болып, өзіңіздердің талантыңыздарды көрсетіп жүрген, сіздерге жалпы Кыргыз елінің атынан разычылык билдиреличи. Анда бизе Гүлайчы, кимиңиздерди эземкерди? Андан кийинки бул ак шоқым деп аталат. Биздин Тоты эжекебиздин аткаруусунда. Анда бизе кеттик. Тоты эжекебиздин аткаруусунда урматтуу көрүүчүлөр, жагымдуу музыка мына ушул топтун эң аксакалы, улуузу, сулуузу апабызга бермекчи.
Gülüm köngül caylanbay Köreşip unut kalganday Kasırın mınca tesündüm Etçidir ayağımı yellesi Kasırın mınca tesündüm Etçidir ayağımı yellesi Кол чабарыбыз. Апама баягы кечээ жол жүрүп келдик да. Түндө саат 12-ден өтүп келип калдык. Анан эми аны дагы туура түшүнүшсүн. туура Элден дагы кечирим сурап коебуз, кичине тамактарыбыз ооруп жол жүрүп келгенде. Жок, эң жогорку деңгээлде, себеп дегенде мына ушундай 400 километр жолду басып келип, уйкудан калып бүгүн биздин студияга келип отурган сиздерге деле терең ыраазычылык билдириш керек. Апа айтсаңыз, негизи эле ушул жаштар менен жүргөн кандай экен? Аларга атаандашуу, алар көтөрсө сиз дагы көтөрүңүз. Жаштар менен жүргөн жакшы, ушул баары жаштар сыйлашат. Анан эми мындай немелер болсо баарыбыз ортодо бири-бирибиз менен кеңешип, анан ушундай катышып жүрөм мен дагы ушулар менен. Эжем балдары көмөкчү болот да. Дайым эжене кыздары, балдары баарын апалардан калбаң, ырдаң, жүрүң дешет да. Ошого ыраазыбыз апалар. Анан эми кой болду эми ушул барбай эле коеюн десем унабайт. Кыздар, балдар коюң, апа бара бериң эми. Ошол алаксып жакшы жүрөсүз деп анан ушул кыздар менен жүрөм. Эстердин эл артисти биздин Кайыргүл апаны тааныйсыздар да, Кайыргүл Сартбаева. Ошол апабыз азыркы убакта 87 жашта. 87 жашта болсо дагы мына ошол апабызды башка чет мамлекеттерге гастролго барып келет экен. Мен барбайм десем дейт, балдарым болбой жөнөтөт дейт. Апа барып келиң, сиз ырдашыңыз керек, сиз үйдө отурбашыңыз керек деп. Анын саарында мынакей сиздин дагы балдарыңыз сизге баягы көмөкчү болуп, эми баягы жалпы эле биздин таланттуу апалар жакшы билет болуш керек. Чындыгында өтө оор. Ырдап жүрүштө эле баягы кийим кечеңди көтөрүп алып, анын ичинде мына ушундай формаларды тиктириш ба, айыл өкмөтү эми өзүнүн каражатына ченеп бир акчаларды бериши мүмкүн. Бирок сиздердин ошол эле убакта ошол бардык кийим кече, мондай жашнагай тебетейлерди кийиш бул балдарыңыздын спонсорлугу болсо керек, Туура айтасың. Бул жерден дагы сен айыл өкмөт деп айтып калдың. Бакыт, биз айыл өкмөткө аябай ушул апалардын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайым меткенде айтам, ушул көмөк көрсөтүп атышат. Ар бир барганыбызда деп кое берейин, арасында анча мынча эле калып калбаса, ар бир барганыбызда бизде ошол жол кирабызды төлөп берип атышат. Андан сырткары дагы кичине көмөк көрсөтүшөт. Анан көбүнчө ушул апалар формаларын өзүң айткандай канча неме менен, каражат менен ар бирин неметкенде өзүнчө жаңы чыгалык, жаңы кийим киелик кой. Баягы эле неме менен жүрө бербей деп өздөрү монтип тиктиришип, ыр жаздырышып, аракет ушинтип кылып эметишет да. Анан эми бир эле неме менен чектелип калбай, нар жаккан дагы кичине ушундай силер менен иштешип, дагы башка бир чакыруулар болуп калса алар менен иштешебиз. Ушул бардык ушул чыгармачыл адамдарга ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында биз барганда ушул айыл өкмөтүңүздөр менен жолуктук элек. Айыл өкмөт чындыгында сиздерге жакшы жардам берет экен. Ал жерде эми баягы бийлик тарап жардам берип турса, сиздер ошончолук баягы дем күч аласыздар да. Анан ошол эле убакта баягы маданият өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Ошол Куршаптын маданиятын өнүктүрүүдө сиздердин салымыңыздар чоң болуш керек. Деги эле ошол Куршапта өткөн маданий иш-чараларга Ош областындагы өзгөндө катышып турасыздарбы? Туура, эң туура. Биз бардык кандай иш-чара болсо айылдагы биз менен өтөт. Райондо болгонун, анан областта болгонун дагы биз Куршаптын атынан барып турабыз. Мына 31-август Байтик Батырдын 200 жылдыгы болду. Чуңкурчак жайлоосунда ошол жерде мен сиздерди бир өзгөчө бир формалар менен көрүп калдым. Себеп дегенде ал жерде бир атайын кыргыздын бир улуттук колориттеги бир укмуш бир кийимдерин кийип бир баягы жүрдүңүздөр да. Ошол жака ким аркылуу келип калдыңыздар? Жана ал кийимдер кайсыл тараптан силерге тигилип берилеби? Же Ош областын маданият тармагы колдойбу? Жакшы, бул да жакшы суроо болду, Бакыт. Биз ушул Ош мэриясынын атынан келдик. Бул жерде биз чакыруу менен болуп калдык. Анан сен айткандай жанагы анча-мынча мактанып кое берейин. Биздин апалар жактырып калыштыр, фигурабыз, жылдызыбыз, басканыбыз туура келди деп коем. Анан биздин Куршаптын
кызы болот. Ошо бизге жанагы өзүнүн дизайндап тиккен формаларын ошо өзү тандап жүрүп анан келип сунуштады. Ошо мага бир барып бир модель болуп бериңиздер деп. Ошол кыздын демөөрчүлүгү менен анан ушул Ош мэриясынын атынан ошо Чуңкурчакка барып жакшы майрамды көрүп, эс алып кайттык. Ал жерде баягыл апалар эми көп жүрдү топтор. Биздин байкашыбызга караганда, бирок эми ошонун ичинен ажары ачылып, элдин баары кызыгып сүрөткө түшкөн эле сиздер болсоңуздар. Ооба, ошол жерде менен формабыз менен бизге көп келип атышты. Ошол сиздер менен сүрөткө чыгып алалы, иностранецтер келип атты, сүрөткө түшөлүк деп. Жакшы жүрдүк аябай. Президентти тосуп алдык, премьер-министрди тосуп алдык. Премьер-министрди тосуп алдык. Бул да буйрук. Ооба, бизди ошол жактан издеп жүрүп, алып барып ошол жерге тургузуп, президенттин өзүн тосуп алдык, ырдап турдук. Анан жакшы эле. Шүгүр. Эже, мындай кылалы. Эми мына Кудай буйруза кийинки эфирлерде биз жалпы телегөрүүчүлөргө бир сөз берелик. Ошол формаларыңыздар менен келип, дагы бир жолу көрсөтүп коюңуздарчы, суранчы сиздерден. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр айтып жаткан болушур, бул кандай форма болду экен деп. Ошол эле көрүүчүлөрдүн ичинде биздин апалар дагы, таланттуу апалар дагы көп. Мына ошолор сиздерди карап отурган болуш керек. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, мына ошол апалар Гүлай эжеге айталык, эмки келгенде мына ошол формалар менен келип бир өзгөчө биздин студияны бир башкача бир көрккө алып келесиздер деп терең ишенелик. Аны бизе кайрадан жагымдуу ырга берелик кезекте. Азырканда дагы кийинки апабыз Кундуз апабыздын атынан Кыргыз күйүүсү деген чыгарманы. Музыкантыңыздарга мен суроо берейин. Бактыга кош келиңиз. Мынакей апалар сизге ушундай ыраазы болуп отурушат, дайыма келсек бизди колдоп, коштоп, ар дайым биздин ырларыбыз чечет. Негизи эле куршаптан чыкканда мен ушуларды ырдайм деп айтышабы же келгенден кийин даярдай коесузбу? Негизи эле ушул апалар менен иштешүү канчалык кыйынчылык жаратат? Апалар менен иштешүү наоборот мага жагат. Айтылган эмеспи, бейишенен тамандын алдында деп. Ушундай жаркыраган апам бар, өзүм болсо ат башынын жигитимин, ат башына колдоном. Биринге түндүктөн, биринге түштүктөн каяктан табыш болгансыңар? Анан Гүлай эжем чалып калып, ушундай ойноп бер деп, мурунку эфирлерде ойноп бергем. Бул жолкусунда апаларды тосуп күтүп, эң биринчи келип олуп туруп, таң атпай эшикке. Жакшы көрөм апаларымды, жакшы ырдашат. Апалардын ошол эле убакта баягыл таналистке
кирбей калган убактар болобу, баягы музыка менен кошо ырдабаган. Негизи эле сиз баягы музыкант болгондон кийин көп жерде баягы той аштарда, жакшылыктарда чечип жүрөйсүзбү? Ошол апалар менен ушул куршап апалардын кандай айырмачылыгы бар? Айырмачылыгы бар экен. Бул апаларыбыздын бир жакшы жери мурун кийин даярданбайбыз. Ошо эфирге кирердин алдында бир 15-20 минут эле жетет бизге. Сразу эле тональностьтерди таап эле. Күчтүү. Сулук меники жакшы, апалардыкы жакшы экен да. Рахмат. Баягы Гүлайжы келатканда эле тарбиялап койду да. Сен доодон ырдайсың, сен доодон ырдайсың. Сен бул тональностьтен ырдайсың деп. Шарт эле таап кетишет апалар. Чындыгында Гүлайжы Нарындын кызы. Оштун келини. Эжем экен да. Биз дагы ошо барганда таң калганбыз, Гүлайжы Нарындан жүрүп каяктан куршапка келип калган. Апалардын эмеси буйруган экен да мага. Жетекчи баягы жетекчи да, эң башкысы жетекчи жакшы болсо, анан жетекчи баягы коллективдин ичинде эми негизи эле баягы аял зат болгондон кийин бөлүнүп жарынуу деген көп болот да. Ошону бөлүп жарбай баягы бир эненин жаш баласын да кылып баарын тарбиялап алып жүргөн, ошол жетекчиге да ыраазычылык билдириш керек. Анан Гүлайжы сизди мактап калдым эми, өзүңүз бир ырдап берет окшойсуз. Мейлі анда, мен Зайнидин Иманалиев атабыздын Пейил вальсы деген бирин аткарып берейин. Бул эми жаңы чыгарма. Буюрса Бакыт экөөбүз коштоп кетебиз деп ойлойм. Бал тилдүү бала жыттуу, биз дагы жетеленди. Кечке оюн канбай, санасы серкеледи. Ал кездер өттү бачын, бир жайдын өткөнүндө. Булгурап белди бир күн, кеч күздүн мөндүрүндө. Ток бейли жүрөлүчөй, Бул өмүр тосулбаса, тосулбаса. Өмүрдө бар майрам, тирүүлүк бакыт экен. Жылаңаш жүрбөгөн сон, дегениң жакут экен. Бир келип кайра кетен, келген биз учуп келген. Жашоонун кумары күн, бул дүйнөң бейиш экен, бейиш экен. Ток бейли жүрөлүчөй, жетербиз эл журтарда, көрөрбүз буйруганын, буйруганын. Бул өмүр тосулбаса, бул өмүр тосулбаса, тосулбаса. Суктанба өйдө сүгүн, бизден дагы ылдыйы бар. Алынчар пенденин түгөнбөс түйшүгү бар. Түрлөнгөн жазымдагы биздер чөгүлдөр кайда. Гүлүгүнгө суур аякты, кайрылбай теме кайра, эми кайра. Ток бейли жүрөлүчөй, жетербиз эл журт барда. Көрөрбүз буйруганын, буйруганын. Бул өмүр тосулбаса, бул өмүр тосулбаса, тосулбаса. Бул өмүр тосулбаса, тосулбаса. Өрөмөс бекен, а? Мынакей карачы, кандай сон чыгарма баягы жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет дегендей, чындыгында
Мен ушуларды кечинде эле абдан отурдум элем. Муну өзүнүн ушундай деңгээлине жеткирген Кенже Кубатова деген таланттуу жекебиз абдан сонун аткарган экен. Андан кийин эле сиз аткарыпсыз муну. Ошондо бир кол чабалы келиңиздер. Чындыгында репертуарды тандоодо абдан жакшы ырларды, жакшы чыгармаларды тандайт экенсиздер. Эми кийинки чыгарманы Кайзыл апабыз аткарып берет. Кийинки чыгарма ошо Жаркын апабыз аткарып берсин. Ойлодуң бекен. Чалыңыз көрүп аткан болсо. Мурун сүйүү темасында кошчу эмеспиз. Анан эми карыган сайын бири-бирине жакшы көрүнүп атат. Сүйбөдүң бекен мурдатан да. Чоң рахмат. Рахмат апалар, мынакей абдан сонун чыгармаларды аткарып жатасыздар. Чындыгында биздин көрүүчүлөр да азыр ош бетер баягы экрандын астына келип сиздердин ырыңыздарды тыңшап жаткан болуш керек. Баягы бардык жерде акча да, акча проблема. Мына ошол акчанын проблемасын чечип аткан биздин Нуржамал эже экенин ырдаталы эми. Мынакей ошол негизи эле Нуржамал эже айыл өкмөттөн ушундай ары бери чыкканда уруксат эч кыйналбай аласызбы же? Кыйынчылыктар болот. Азыркы майрам күндөргө туш келип калдык. Арыз жазып, суранып, шартыбызга түшүнөт. Апаларды баары тааныйт, баары колдойт. Аябай сыймыктанышат. Баягы айыл өкмөт колдоп аткандан кийин сизге деле баягы уруксат берет болуш керек. Анан сизге дагы мына ошол Нуржамал эжеге дагы биз эфирден пайдаланып бир ыраазычылыгыбызды билдирсек болот. Себеп дегенде мына ошол жазында биз барганда Нуржамал үйүндө 3 күн конок болуп ал жерде акебиз болсо биз абдан сыйлап, урматтап, баягы Нуржамал эженин үйүн апаларыбыз өзүбүз эле билип алдык. Ар бирибиз бирден комнатта алыпчы. Чындыгында ушундай мейман достугуңуз, кең пейилдигиңиз менен ар дайым аман болуңуз, ушул апалардын арасында аман болуп, алтын башыңыз аман болуп, анан ушу сизди колдоп жүргөн сиздин чалыңызга да ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай татынакай кылып сизди алып, жашартып, жап-жаш кылып көрсөтүп, анан бүгүн эфирге жөнөтүп жаткан биздин байкебизге да ыраазычылык билдирели. Ал эми кайсыл чыгарманы аткарабыз келиңиз? Алтымыш Кадыровдун Аясаң улуу жыргалым деген ыр. Аясаң улуу жыргалым деген ыр биздин акебизге. Анасы кетти.
Мен акем угаткан болсо, аясаң боло жыргалым дейт, аяңыз эми. Кемпириңиз. Андан кийинки дуэт. Жалпы кыргыз элиндеги ушул апаларды урматтап сыйлап, өзүбүздүн апаларыбыз дагы эстеп бир апакем деген чыгарманы эжем экөөбүз аткарып беребиз. Анан кеттик. Бастан жетелеп жол көрсөтүм бул жашоого көзүмдү ачкан элең сенсиң апа сырдашым жакыным сенсиң апа Bakkan eleng hiçbir candı sağa men tapmay gelem günü tünü oylama nasıl apam kantken demen ak sütün aktar elem
басқа белең чегі жоқтыр сүйіндір маған елең болсам дағы ол қыздың мен емесін бір өзіңі жаш бойдан қала берем сенсің апам сырдашым жақыным сенсің апам қымбатым асылым жаным апам бағым апам жаным апам бағым апам Рахмат. 3 про жалғызте 3 қолғымыз чертілбейт күйгөге келбейт жебер қолсыз. Опыңой көрген көзгө жөп жөнөкөй бирокта тарыхы бар айтып болгус дейт. Негизи эле ушул комузду кармап канча жылдан бери ушул апаларды кошто урдап жүрөсүз? Комузду кармаганыма көп жыл болду балам. Мен 7 жаштан бeri комуз кармайм. Ушу күнгө чейин. Ана апаларга дайым ушу урларын коштоп берем. Ана мен өзүм мектепте иштейм дагы деле. Ушу балдар чыгармачылыгында да иштейм. Район. Балдар менен комуз үйрөтүп, балдарды ушу күнгө чейин жылына 5-тен 10-дан окуучу комуз чертип кетишет. Быйыл Ысык көлдө болгон эл аралык конкурска балдар алып келип, ошол жерден 1-чи, 2-чи деген балдардын местеде орунду алышты. Сиз окуткан окуучулар? Мен окуткан окуучулар жеке жүйөлөрү чертиш. Ошол убакта апаларга да комуз үйрөтүп атасызбы? Нуржамал жайга комуз үйрөтүп койбойсузбу? Комуз үйрөнгөнөрүбүз бар. Арада апабыз бирөө үйрөнгөн. Келе албай калды. Дил соңуна байланыштып келбей калды. Ал чертип калды, ырдап калды. Негизи эле кээ бирки топтордо ушинтип сүйлөшүп калганда айтып калышат да, бардык аспапты билген жакшы экен апаларга депчи. Ошол убакта комузду, ооз комузду, мына шылдырактан баштап бардык аспаптарды билген жакшы экен, анан биз эми үйрөнүп атабыз дегендер да бар да апаларда. Сиздерде да ошентип. Мен үйрөтөм, булар ооз комуз бар, ар биринин комузу бар, өкмөт алып берген. Ооз комузубуз бар, ооз комуз чертип, гү да чертебиз, бардык инструменттер бар бизде. Шылдырак бар, доолбас бар, асатаяк бар, така бар, полный бар, бардык. Ошо баягы кечээ мына ошол Гүлай эже менен сүйлөшүп калганда Гүлай эже айтып калган жай бар эле. Бардыгын эми жол алыстыгына байланыштуу биз алып барганга туура келбей калды деп. Чындыгында сиздер бардык эле аспаптарды ошол фольклор жаатында да кылып ойнойт турбайсыздарбы? Фольклор ансамбль деп деле койсо болот экен да, топто ба? Анда эмес эми келиңиздер. Кайсыл ордоттар беребиз? Бардык жалпы апаларыбыздын аткаруусунда кыргыз калкым деген. Kırgız halkım
Болчалар болсын, өте сонун чыгарма. Эми урматтуу апалар, мына ошол алыстан ат артып, ашып бел ашып, биздин студияга келген сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым 7 канал сиздер менен иштешүүгө даяр. Ар дайым келсеңиздер, ошол сиздер үчүн эшигибиз ачык. Келип, кайсыл убакта болбосун, өзүңүздөрдүн оологон оондоруңуздар менен жалпы кыргыз элине бир жакшы маанай тартуулап, шаң тартуулап, ыр тартуулап жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Ал эми баягы убакыт деген учкан куш эмеспи? Мына ошо ырдап отуруп, сүйлөп отуруп, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетиптир. Эми Гүлай эже келиңиз, өзүңүзгө бир эркин микрофон берели, жыйынтыктоо үчүн жакшы сөздөрүңүздү айтсаңыз. Рахмат Бакыт. Эң биринчиден ушул кыргыз элибизге, жерибизге Кудайым тынччылыгын берсин, бөөдө кырсыктардан өзү асырасын, элибизде тынччылык болсун, эч кыргызыбыз өнүп өссүн, бай болсун, бар болсун. Ошол элимдин арасында ушул апаларым, бала чакаларым менен, тууган уруктарым менен бар болсун. Ана силердин каналга дагы мындан аркы ушул ишиңердеги чоң жетишкендиктерди биздин апалардын атынан каалайбыз. Силер дагы бар болгула, аман болгула. Рахмат, урматтуу апалар, атайын мынакей сонун чыгармалар менен, жакшы чыгармалар менен келип, ондай жакшынакай формалар менен келип, бүгүн биздин студияны көрүпкө бөлөдүңүздөр, ажарын ачтыңыздар. Алдыда бардык иш-чараларга мыкты катышып, ийгиликтерди жарата бериңиздер. Кудай сиздерге ден соолук берсин. Ошол тапкан балдардын, кыздардын маңдайында ар дайым аман болуңуздар. Жалпы 7 каналдын атынан да сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасын көрдүңүздөр. Биздин эфир ар дайым сиздер үчүн эшик ачык. Ошондой апалардай болуп, талантыңыздарды, өнөрүңүздөрдү көрсөтөбүз десеңиздер, алдыда экранда жазылган номерлер менен байланышсаңыздар болот. Ал эми сиздер менен кайрадан кийинки жума көрүшкөнчө аман туруңуздар, сак саламат болуңуздар.